Тоң районуна караштуу Кызыл Туу айылындагы Мырзабек Жумаев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби 3Б класс мугалими Акынбаева Айнагүл, практиканты Султангазиева Айдай. Азыр биз 3Б класстын адай окуу сабагын баштайбыз. Саламатсыңарбы балдар? Силер эс алуу күнүңөрдү жакшы өткөрүп алдыңарбы? Менин сүйүктүү окуучуларым. Келгиле жагымдуу маанай түзүп алабыз. Кана балдар, баардыгыбыз көңүл буруп, бул ырды угалы. Ай çıktı karaçı aydan biz jaraldık. Ay nuru tөгülgөн алтындай балалык. Ay nuru tөгülgön алтындай балалык. Gün çıktı karaçı gündün biz jaraldık. Gün nuru tөгülgön gümüştey балалык. Gün nuru tөгülgön gümüştey балалык. Балдар, азыркы кырдаалга карата жаңы алтын эрежелерди аткарабыз. Биринчи, тынч бөлмөгө киребиз. Экинчи, мугалимдин айтканын кунт коюп угабыз. Үчүнчү, берилген тапшырманы аткарып, мугалимге жөнөтөбүз. Булар эмнелер, балдар? Буларды эмне үчүн көрсөтүп жатам силерге? Булар кандай сүрөттөр экен? Эмне үчүн бул сүрөттөрдө мылтыктардын, касканын сүрөттөрү тартылган экен? Эмне үчүн, балдар? Мен силерден ушул суроолорду сурап жатам. Ооба, силер айткандай, бүгүн биз жеңиш тууралуу сабак өтөбүз. Ал эми темабыз улуу жеңиш күнү деп аталат. Сабагыбыздын максаты: биринчи, 9 май улуу жеңиш күнү жөнүндө түшүнүк алабыз. Экинчи, ой жүгүртүүбүз, кабыл алуубуз, эске сактообуз өнүгөт. Үчүнчү, согушка катышкан ардагер аталарды сыйлоого, урматтоого тарбияланабыз. 5 жыл бою кармашып, түшүрүп түндүгүн, жеңиш деп жар салып, кубанган күн бүгүн. 1945-жылдын 9 майдын зор кубанычтын күнү болду. Андагы адамдардын кубанычын айтпа. Миллиондогон адамдар кайгырып турса да, бул күн элибиз абдан сүйүнүштү. Көздөрүнө жаш алышты. Бирок бул жаш кубанычтын жашы эле. Андан бери жарым кылымдан ашык убакыт өттү. Бирок согуштун тагдыры өчкөн жок. Ошондуктан бул күн ыйык күн. Бул майрам улуу жеңиш күнү. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти жерге бизге келген күн. Ушул күндө дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан улуу жерин коргогон. Кыргын салып согушта, кызыл аскер жеңди деп, кылкылдашат майрамда, кызыл туулар желбиреп. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дегендей, биздин Кыргызстандан да көптөгөн эр жигиттер согушка барып мекенин коргошкон. Ошондой эле биздин Кызыл Туу айылында Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери. Тынчтык керек, назик гүлдөргө,
1945-жылдын 8-майында саат 22:43 өткөндө биротоло жана толук багынып берүүчү келишимине кол койгон. Сталин ошол замат 9-майды жеңиш күнү деп жарыялаган. Аны эртең менен саат 6-да радиодон атактуу диктор Левитан бүткүл Совет элине жарыялаган. Бул күндү эң биринчилерден жеңиш күнүн майрамдоо болуп көрбөгөндөй майрамдалган. Элдер бири-бирин куттукташып, ыйлап, сүйүнүп жүрүшкөн. Жеңиш салюттары атылган. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак жалган, көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Мынакей балдар, дайыма биз улуу жеңиш майрамын эстен чыгарбай, дайыма жүрөгүбүздө сакталып калышы керек. Келе балдар, суроолор менен иштеп көрөлүчү. 9-май эмне үчүн жеңиш күнү катары майрамдалып калыптыр? Бул күндү кандай майрамдайт экенбиз? Улуу жеңишти алып келген ата-энелерибизге кандай сый-урмат көрсөтүү керек деп эсептейсиңер? Бул тууралуу өз ойлоруңарда айткыла. Чоң атанын көкүрөгүндөгү орден, медалдар кайсы эмгек үчүн берилген деп ойлойсуңар? Сабабызга көңүл Ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцы